Салам достор. Хабибтин инеси Усман Нурмагомедов дос экөөсү полицияны сүзүп кетти. Булар камалабы. Ушулар тууралуу алдыда сүйлөшөбүз. Жана Ныгану Сирилган менен учурашпай тогоп өтүп кеткени видеосу жайылып кеткен эле. Эмнеге экендиги алдыңкы мүнөттөрдө айтылат. Хабибтин инеси Усман Нурмагомедов жана досу Камил Идирисов экөөсү полицияны уруп кетишти. Алар аэропортко кетип аткан болгон. Аларды коргоочу шайлаганга чейин убактылуу камалышы мүмкүн. Себеби алар кылмыш иши козголгону айтылат. Усман экөөсүнө дальше жылдарга кесилип кетиши да мүмкүн деген кабарлар таралууда. Усманга негизи полицияны сүзүп кеткен деген айып салыныш керек эле. Башында сүзүп кеткенде эч ким Усман экенин байкашкан жок. Машина даныйларын издеп таап алды. Тилекке каршы полициянын денеси орто көк ала жаракат алган. Бул иштерди иликтөө үчүн мушкер Усман же башка деген тактыкты талап кылып, Махачкаладан анын сүрөттөрүн чогултканда, анын эски сүрөттөрү Усмандыкы болуп чыгат. Бул анык мушкер Усман деп аныкты киргизишти. Азыркы чемпион Фрэнсис Нгану убактылуу чемпион Сирилган менен учурашпай өтүп кетүүсүнө өз сөзүн Сирилган билдирди. Эмне үчүн? Бул нерсенин кереги жок болчу. Ооба, балким мени да кимдир бирөө жактырбар чыгар. Бардык адамдар ар кандай. Бул нерсе зарыл эмес болчу. Бирок ал бул нерсени жасады. Мен Фрэнсиске таң калдым. Анын мага каршы бир нерсеси бардыр. Балким машыктыруучу Фернан Лопеске. Ал болгону эми чемпион болду. Жана аны менен чогуу спарринг кылган Насирдин Имамов үчүн уят нерсе деп айтып өттү Сирилган. Негизи достор, ушул Сирилгандын жанында турган тренер киши. Буга чейин Фрэнсистин жанында жүргөн машыктыруучусу болгон. Фрэнсис баары бирге, бир командада болчу. Эми азыр Фрэнсис менен Сирилган экөөсүнүн салгылашуулары белгиленгенден соң алар башка машыгууда. Бул тууралуу Фрэнсис өзү эч нерсе деген жок азырынча.